Bismillahirrahmanirrahim. Alloh taolo jana payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallam bizni ibodatlarda ixlosli bo'lуга buyurgan. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Va ma umiru illa liya'budulloha muxlisina lahud-din." Alar dinde ixlosli bo'lуга buyurilishdi deydi. Biz бұл жашоодо Аллах разылык үчүн, калыс Аллах үчүн, ixlos менен Аллах үчүн гана амал кылуубуз керек. Эгер инсан Аллахка ихлоссуз ибадат кыла турган болсо, анын амалы кабыл алынбайт, жана ошол пенде үчүн чарчаган эле калат. Мунун мисалы дааратсыз намаз окуган сыяктуу. Ихлоссуз ибадат кылуу бул ошол амалды кылбады дегени. Мисалы үчүн кайсы бир пенде намазды дааратсыз окуй турган болсо, намазы намаз болбойт. Кайра даарат алып ошол намазды окуусу керек. Ошондуктан ибадатыбыз кабыл болушу үчүн, ибадат болушу үчүн, Аллах бизге вада кылган соопторго жетишибиз үчүн биз ибадаттарыбызда ихлостуу болууга буйрулдук. Аллаху алам бис-саваб.